Эгерде суроо бир сунуш бер десе, анда мен Жапаровдун алдында болуп калсам, анда мен ушундай демекмин. Кечээки Кыргызстандын президенттигине аттангандагы талапкерлер бар го. Ошолордун бардыгы Кыргызстан үчүн күйгөн лидерлер болчу да. Ошолордун бардыгын четтетпей, бардыгын алып келип, бардыгын башын бириктирип, сен кайсы тармакты өркүндөтө аласың? Мону карма сен. Сен кайсыны деп бардык лидерлер да бир мекен үчүн кызмат кылам деди. Болгон арасынан бирөө президент болду, эми калгандары теге оппозицияга өтүштүн кереги жок болчу да. Ар биринин башын бириктирип, сен кайсы тармакты өркүндөтө аласың? Могу жегер. Өмүрбек Чиркешев, сен могу жерде карма. Атагамадович, сен могу жерде карма. Могу жерде Имамидин, могу жерде карма сен. Сен могу жерде карма деп кечээки кандидаттардын бардыгын жетинен кармап турчу. Сен могуну өркүндөт кана деп туруп, жинди менен жинди бирикти. Бомуж менен бомуж, алкаш менен алкаш бирикти. Бирок Кыргызстандын лидерлери бирикпесе, мекен үчүн менмин деген адамдар бирикпесе, анда бирөөнүн да патриотун да айткым келбейт да. Мен ошолорду бириктиричи деп айтмакмын. Мекенге кызмат кылдырып кал. Тигилердин потенциалын, күчүн колдонуп кал. Иштет мекен үчүн иштет.